Biz qancha aytamiz? Qo'rg'ab o'tirishadi. Uyalg'ila, elning aqchasi desang uyalmaydimi? Olib o'tiradimi? Axiramadan belgi bor bu yerda. 100 yil aqchamizni mana. Anıqtalalik o'shandaqdan shu mo'yinga olgani hozir шарттарga emelere жоқ. Пока нашли не доказано, растрата и хищение деген статья везде еще не предъявлена, ЮКТ на аудите вдали. Поэтому сейчас говорить, что мы в чем-то виновны, еще рано. А вот многие потерпевшие же именно якобы заявление написали на вас, то, что пострадали от ваших рук, то, что деньги не возвращают, ни квартир, ни денег нету. Что можете рассказать? Алар ошого приказ кылат, арбий чыгарып, ким иштейт бияктан бүт список алат да, менеджерлардыкын баардыкын. О, менеджер. Bizde akça yok. 1 milyon 50 Мына расстроена хотя бы бир үй турса бир жөн эле яманы көргөзүп атпайсың. Бир отасың мага акча. Siz elдин акчасын жеп атасыз, siz элдин акчасын. Жок, мен азыр мисалы мына акчамды бер деп атам. Мына бербей атат да. Эч качан болбойт бул жердечи. Бир күн келет экен дейт, биякта өчүрөт кылып коет. Кирет 10 мүнөт эле сүйлөгүлө дейт, 10 мүнөттөн чыгып кеткеле дейт. Тура берме, 10 мүнөт дейт. Төрөбек кызы Акинай боронуп алып кит жапты. Ой да бир сүйлөп дин жакты. Ой да өзүм ачканча оңдурбай эле бир чапты. Камчыбек уулу Эрматты каржылап кайран эл бакты. Ырысын жеген алакмак ыксырап уктайт эң таттуу. Sizler bu жерге канча аренда төлөйсүздөр, канча зарплата, мом таптаза кийинип отурасыздар. Bizde ким аяйт? Эгер котловандан албасаңар 5 жылда аласың. Мен 5 жыл жашаймын, бир Кудай билет. 70ке келген кемпирмин. Мага вот чечене 2 айдын ичинде акчамды чыгарып бер. Мен да бир сөз айтып Biz de o şehirde İksan'ın kooperatивinin müçösüyüz. Bayşıkız da. Bu İksan işlegeni Gireta bir 3800 adamga tamamı maşina alıp bergen. Bu Kırgızstan boyunca Kırgız өлкөсүнө bir muhtaçlıkları çeşip bergen kampanya bolup jakşı işlep keletken. Bunu bir karapiyarlar kандай deyip biz ayta albayız. Oşol arkılуу buttosulup Akinay Төрөбекинаны tiyaka barıp kama oturup koydu. Ошондон beri biz Akinay Төрөбекинага kayırılıp çıkarıp berip oşol muhtaçlık çeçelde prezidentke чейин kança çıkıp mitingге тынчтык митинг менен жол жеткире албай койдук. Президент үйүскө угуса албай койдук. Үнүбүздү жеткизе албай койдук. Мен үйүмдү сатып, анан кийин предоплата деп коебу, төлөп келип азыр 800 000 сом төлөнгөн кооперативге. Эми ошол кооперативде акчаны алайын деп атам. Мага мына строй да кереги жок, асман тиреги да кереги жок. Анткени ага ишу 200 000, 300 000 төлөш керек экен. Качан бүтөт ал? Это неизвестно. Эртең эле бүтө калбайт 2 жылда. Ам булар айтат, ой 2 жылда хоть турсаңыз, жок дегенде очередке кирип квартира алып каласыз. Это еще белгисиз, еще вопрос большой. А мында акчаңызды 10 жыл күтөсүз. Бирөө айтат, мен 10 жыл эмес, 10 күндө, мына 7 айдан бери күтүп атам. Мен өзүм инвалидмин. Мен уже пенсиямын 69-га келатам. Мен 10 жылдан кийин 89-га чыгам, эле канчага чыгам. Саттырыш үчүн долгий процесс болгондо, жок, мына долгий процесс болгондо 1 жыл мурун сатып баштасак, азыр сатып бүтмөкпүз. Азыр бүтмөкпүз. Мындай эметсеңиз, азыр деле. Мисалы бирөөнүн үйү, бул эженин үйү болсо, эже бере албай атса, мен эженин үстүнө акчасын кошуп туруп үйдү чыгарып алып өзүм жашай бермекмин. Же болбосо эже жашай бермек, мисалы да, эмнеге бул жолго барбай атат? Значит, бул силер мындай кылып атасыңар да, силер булардын да үйү саттырбай, буларга да үй алып бербей, булардан түшкөн акчага айлык алып жүрөр эле деп атасыңар да. Жумушсуздук түшүнөбүз. Силер Ихсан жабылып калып, бар үйлөрүн алып кетип калса, силер жумушу жок каласыңар.